Салам урматтуу менин досторум. Мен азыр жолдомун. Менин астымда мынакей Америкадагы мектептеги окуучуларды ташуучу автобус баратат. Азыр айрыкча мен бул нерсени тартканым мындай бир дал келип калды. Кечээ эле мына Кыргызстанда 5-класстагы мектеп окуучусу автобустун эшигине кыпчылып, өзү эмес болгондо дагы көрмөсүнүн жеби кыпчылып көз жумду. Эми бул ошол нерсени дагы мындай аябай жүрөгүм оорулуп бараткан. Анан автобусту көрүп, балдарга болгон шартты көрүп, камкордукту көрүп, биздин келечек муундарыбыздын, биздин бөбөктөрүбүздүн ушундай бир кайдыгерликтин курмандыгы болуп көз жумуп жатканы ушунчалык мени мындай жүрөгүмдү мыкчыды десем болот да. Анткени алар ойнош керек, алар бир гана билим алыш керек. Алар келечегин гана куруш керек. Алар бүгүнкү күндөгү биздин түзүлбөгөн шарттын, кайдыгерликтин, шалакылыктын курмандыгы болуп баратат. Азыр мен тартканча артынан кетейин. Сиздер дагы көрүп кетиңиздер. Эми буга чейин деле мен Instagram баракчаларым аркылуу, историялар аркылуу сиздерге чыгарып жүргөнмүн. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Азыр Американын убактысы боюнча түштөн кийинки учурда жер-жерлерге мектептен чыккан окуучуларды таштап үйүнө анан кете берет. Автобус токтогондо артындагы бардык автоунаалар токтойт. Мына караңыздар. Азыр бул жакта мынакей стоп деген атайын знак чыгат. Мынакей бул жактан бараткан автоунаалар дагы токтойт. Аркы беттен келе жаткан автоунаа кайсыл автобустун айланасында, кайсыл тараптан автоунаа болсо токтойт ордунда окуучулар түшөт. Аркы тараптан келаткан автоунаалар дагы токтоду. Азыр автобус мына окуучулар түшкөндөн кийин, бир нече убакыттан кийин, эшик жабылгандан кийин анан ордунан жылат. Мына ушул нерсе аябай маанилүү достор. Азыр мен автобустун жанынан өтүп кеткенге менин укугум жок. Бул стоп знакты көрдүңүздөр, жанында автобус токтоп окуучуларды түшүргөндө ошол стоп знак ар дайым чыгарылат автоматтык түрдө. Эми караңыздар, каршы тилкеде келе жаткан автоунаалар дагы токтоду. Алар дагы бул жака өткөнгө укугу жок. Ошондой. Анткени бул окуучу деген окуучу, бала деген бала, алып чуркап ийиши мүмкүн негизи. Бирок ошондой болсо дагы автобустун астында атайын мындай окуучу ушул жака чуркап жибербесин дегенбей атайын бир жабдык мындай ар дайым чыгарылат. Анан окуучулар түшкөндөн кийин, эшик жабылгандан кийин кайра ичине киргизип, анан бир канча секундтан кийин автобус ордунан жылып кетет. Ошол эле учурда эске ала турган нерсе, окуучу түштү. Акыркы түшкөн окуучунун буту жерге коюлбай эле автобус жылып кеткен жок да. Окуучу кетти, автобустан бир канча алыстыкка кетти, бир канча секунд өтүп анан автобус акырын жылып кетти ордунан. Коопсуздук үчүн ар бир көз ирмем бул жакта эсептелинет. Каралып, дыкаттык менен каралып, иликтенип чыгат. Ошого жараша анан эрежелер киргизилет да. Ал эрежелерди деле бизге окшош эле адамдар, эки көзү, эки колу, буту бар адамдар эле жасаган, киргизген да. Эгерде азыр деле керек болсо, азыр деле өзгөртүш керек болсо, эгер бир коопсуз болсо, азыр деле киргизип өзгөртүүлөрдү ошентип турушат. Эми көбүнчө айтасыздар, Америка менен Кыргызстанды салыштырып болбойт деп. Ооба, Америка менен Кыргызстанды такыр салыштырып болбойт. Бирок жогоруда айткандай эле ошону деле бизге окшош эле адамдар жасап атат. Азыр деле өзгөртүп атышат. Болгону биз Америка менен Кыргызстанды салыштырып эмес, Америкадан жакшы, өзүбүзгө керектүү эле нерселерди алалычы, керектүү, керексизин үйрөнбөй эле коелу. Биз өтө кыйынбыз, болгону керектүү эле, айрыкча бала темасынан келгенде.
Анткени Америкада бала бул эң биринчи орунда турат. Ушунчалык балдарга болгон камкордук, коопсуздук каралган. Мисалы балдар үйдө жалгыз калса болбойт, машинанын ичинде жалгыз калса болбойт, көчөдө дагы ата эненин кароосусуз же бир чоң адамдын кароосусуз ойногонго болбойт. Балага ушунчалык камкордук көрүлгөн. Болгону ошол камкордук Кыргызстанда дагы болсочу. Кыргызстанда дагы ар бир баланын коопсуздугу каралсачы. Болгону мен эне катары мындай жүрөгүм ооруйт. Ошол ар бир балага мындай эне катары карайм. Эне катары ошолорго мындай чындап жүрөгүм ооруп атат азыр дагычы. Достор, урматтуу ата энелер, сиздерден дагы кайрылат элем, суранат элем. Балдарыңыздарга өтө этият болсоңуздар, балдарыңыздарды өзү эптейт же андай мындай дебей өтө үйрөтсөңүздөр, көзөмөлгө алсаңыздар, тосуп алсаңыздар, эринбей жеткирсеңиздер, чын эле кырсык каш кабактын ортосунда дейт, ар бир нерсе кырсык дейт, бирок мындан дагы өткөн кандай кордук болуш керек, кандай мүмкүн эмес балдарга. Менин оюмча чегине жете турган чегине жетип бүт болуш керек. Анткени балдарга болгон адилетсиздик бизде төрөтканада башталып атпайбы? Төрөтканада башталат, андан кийин кече эле туалетке дагы 2 бала, жоон эле жерден эле 2 бала туалетке түшүп кетип каза болду. Болгону мен Америкадан ушун жок дегенде балдарга жасалган мамилени үйрөнсөк деп ошону айтып атам, достор. Көп жоопкерчилик ата энеде, албетте мамлекетте дагы бар, бирок эми анын абалын өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Мына ушул жерлер дагы мектептин зонасына кирет. Мына спид лимит 25 деп турат. 25тен жогору ылдамдыкта айдаганга болбойт. Эми эрте менен көбүнчө ушул жерлерде мектептерде жолдун эки жагына өткөргөн атайын форма кийип алган кызматкерлер иштешет. Желектери менен стоп знактарды көтөрүп алып, машиналарды токтотуп, окуучуларды өткөрүп турушат да. School деп жазылып турат да, көрдүңүздөр. Демек, бул жерлерде ушул айланада мектеп бар, жана балдар өтүп калышы мүмкүн. Мүмкүн балдар кайсыл бир жерлерден чуркап чыгышы мүмкүн деген эми. Мына мындай стоп знактарда ар бир машина келип токтоп өтөт. Азыр сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы билбейм, бирок мына ал жактан мага көрүнүп атат. Тиги алдыда поезд жолдун астында мынакей автобус токтоп туруп атат. Себеби бул жакта поезд жолго келгенде автобустар токтоп, анан өтөт. Бир канча секундка чейин токтоп турат дагы, анан өтөт да.